Бүгүн кыргызстандык активисттер Белоруссияда жашырынып жүргөн экс-президент Курманбек Бакиевке ич кийим чогултуп беришти. Мындай иш-чараны Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Айкөл Алатоо коомдук уюму уюштурду. Ага 20 киши катышты. Ашып келсе, экинчи размерге. Эки куту ич кийим Бакиевке жөнөтүш үчүн чогултулган. Аны Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу Курманбек Бакиевке жөнөтүү максатын коюшкан. Казакстандын Хабар мамлекеттик маалымат агенттиги 29 ноябрда тынчтык орнотуучунун миссиясы Кыргыз ажырымы деп аталган 45 мүнөттүк тасма көрсөткөн. Анда Кыргызстандагы 2010 жылдагы бийлик алмашуу, Бакиевдин ошол күндөрдү эскерүүсү, Ак үйдүн алдындагы атышуу, кан төгүлгөн кадрлар көрсөтүлгөн. Тасмада Бакиев мен ишенем ооба келгенде мекениме кайтып барам деп айтканы апрель инкылабынын катышуучуларынын нааразылыгын жараткан. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген сөз бар эмеспи? Келсе деле кыргыз элинде кечиримдүү дегендей мындай болот эле да, эми анын кандай экенин ошо тияка туруп алар кандай сөздөрдүн баарын сүйлөп. Мына ошо Казак посольствого келгенибиз ошол мунун эмесин көрсөтүп теге майке турсуйун алып Казакстандын посольствосуна бербей эле алып барып Бакиевке алып барып берсин деген ой. Даже белье мое забрали, майки, носки турские. Я уж не говорю про посуду. Но это стыдно говорить, откровенно говоря. Стыдно говорить. Бакиев ошол тасмада Кыргызстандан үстүндө эмне болсо ошо бойдон чыгып кеткенин, кийин анын үйүнө кирип баргандар баарын, жада калса ич кийимине чейин көтөрүп кетишкенин айткан. Ошондуктан нааразы тарап ич кийим чогултуп берип, кандайдыр бир нааразылыгын билдирүүнү чечишкен. Мен өзүм скорыйга балдарды ташып кошо жүргөнмүн. Акыркы күнү чейин мен 4:30 атылганмын. Бактын түбүндөгү желек жабылып жаткан менмин ошол. Кана чындык, канакей ошол эмне үчүн тетякта качып жүрөт. Эмне пусть анда тогда приедет, покажет и докажет, что он не участник, не воевал, не стрелял. Пускай покажет, пусть келип көрсөтсүн. Аткан жокпу? Аткан жогун көрсөтсүн. Аттыбы? Атканын көрсөтсүн. Бизге ачыгы керек. Ким болсо ал болсун. Көрсөтсүн анда атпаганын актыгын көрсөтсүн. Кардан аппак, суудан таза болуп чыга келет. Эмне? Бул бетсиздик да булчу. Кыргызстан эч качан андайга барган эмес. Элчиликтен эч ким чыккан жок. Активисттер баары бир кутуларды дипломатиялык өкүлчүлүктүн кире беришинде калтырышты. 2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанда элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Бакиев Кыргызстанда 2010 жылдагы 90 адамдын өмүрүн кыйган. Апрель окуялары үчүн өмүрүнүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратылган. Учурда ал Белоруссияда жашайт. Улукбек Кутманбаев, Тилек Аскатбеков, События РТВ Медиа.